берем боек, ал бул дегендей. Умею вейшин, йо. Ой, 上市，你私信我，麻烦私信我3字，我有微信号，但是这个不能乱加，你有事情可以找我。Ошо менен мен анча жахан сөзлөп кеттим, кечиресиздер. Бирөөлөр менин WeChat'ың барбы деп жатат да. WeChat'ым деле бар, WhatsApp деле бар. Эми болгондо бул баары жумуш менен. Ошондо эле өзүм жетишип боло албай калдым да. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар, кайтарып боло албай, жетишип боло албай товар деп ал бул болуп жаткандыктан. Ошо менен биз Кыргызстандан жана Кытай кыргыздарынан 5 баланы жумушка алдык. Ушу биз жакта. Анын бирөө болсо өзүңүз жактардан келген, ушул жакка окуп жаткан бир студент кыз экен. Анын окуусу ошо 12-айда бүтөт экен. Бүткөндөн биз ага ушу виза бүтүрүп, турчу баардык жерлерин бүтүрүп, ушу биздин офисте жумуш кылып, ал товар боюнча чыгарат, кыргызча, орусча сүйлөп түшүндүрүп берет да. Жана бирөөсү жана ушу биздин Нанжиңде окуйдуган, Кыргызстандан келип Үрүмчү каласында жашап жаткан бир кыргыз кыз экен, Кыргызстандык. Ал орусча деген жакшы билет экен, түшүндүрүп айтып берет. Ал бир анан жана бирси бир орус кыз. Ал өзү ошол Россияда туулуп өскөн экен, орус кыз экен. Эми ал деле жанакы эми эфирге бир нерсе чыгарат эмеспи? Ал орус кыздыкын казактар ушу сиздер түшүнөсүздөр, Казакстан түшүнөт, Орусия көрөт дегендей. Алуу кош келдиңиздер. Анан жана бирси, жана экөө бул бала. Жакшынакай биздин өзүбүздүн Кытайдын балдар, ошо болуп 5 адам биз ошол азыр иштеп аткан жерге кабыл кылдык. Мындан ары мен эмес, ошо биздин бир команда болуп чыгабыз. Ошо менен вактыңызда, кептериңизди жандырып, мен үлгүрүп ала албасам башкалар жардамдашып дегендей, ана видеолорго, эфирлерге баарыбыз кийим-кечек сатсак кийип чыгарып, нерсе керек кылсак ошону чыгарып, анан WhatsApp'тардан топ куруп, топторго таштап, заказ алып, тез чыгарып дегендей көп жумуштарды кылмакчыбыз. Ошо эми сиздерге келейин, радиоду кайта